Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ушундай дейт. Кыямат күнүндө bir жылан чыгат дозоктон дейт Пайгамбар Muhammed aleyhisselam. Ал жыландын атыны Пайгамбарыбыз Хариш деп айткан, урматтуу мусулман бирдиган. Ал Хариш деген жыландын куйругу 7 кабат жердин астында, а башы болсо 7 кабат асманда. Ал Хариш деген жылан bir жылда 1000 жолу кыйкырат. Эмне деп кыйкырган билесизби? Урук туугандар менен катташпай койгондор кайда? Арак ичкендер кайда? Ал Хариш деген жыландан Жабраил алейхиссалам сурады. Ey Хариш, эмнени каалайсың? Жана кимдерди издеп жүрөсүң деди. Ал жылан мен 5 адамды издейм кыяматта дейт. Алардын биринчиси намаз окубагандар кайда? Ал эми экинчиси зекет бербеген сыгынпайлар кайда деп издейт экен. Урматтуу мусулман бирдиган, зекет берүү ал фарз. Зекет бербегендерге мына ушул жылан кыяматта азаптайт экен, урматтуу мусулман бирдиган. Үчүнчүсү процентке акча берген сүткорлорду издеймин. Төртүнчүсү мечиттерде дүнүйө сөзүн сүйлөгөндөрдү издеймин. Бешинчиси урук туугандар менен катташпай койгондорду издеймин.